إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Бүгінгі сабағымыз ошол нафил намаздар жөнүндөгү сабагыбыздын уландысы, иншалла акыркы сабак болот. Шариятыбызда мурун айтып өткөн нафил намаздардан тышкаркы дагы көптөгөн намаздар бар. Сообу көп болгон, мусулман бааласына пайда бере турган. Ошолорду кээ биресин бүгүнкү сабакта айта кетели. Адам баласы күнүнө, ошо түнү бир күнүн ичинде 12 рекет нафил намаз окуса дагы бул сооптуу иш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде риваят кылган хадисте айтат, ким күнүнө 12 рекет намаз окуган болсо, ошол намазы себептүү 5 ал үчүн үй курулат дейт. Бул дагы мына чоң артыкчылыгы белгиленген нафил намаздардын бири. Анан кээ бир алымдар ушуну жанагы күнүнө парздарга тиешелүү раватип сүннөттөрүн окуп атпайсызбы? Ошол деп айтышат да. Парздарга тиешелүү мына багымдаттан кийин 2 рекет, багымдатка чейин 2 рекет нафил, анан бешимдин алдында 4, шамдан кийин 2, куптандан кийин 2 кылчу. Ушуну айтышат да. Кээ бирөөсү болсо жалпы эле ошо 12 рекет деп айтышат. Кандай күн болгондо дагы албетте ким кандай болсо дагы иши кылып баягы адам баласы 12 рекет окуган болсо, мейли ошо намаздарга байланыштуу, парз намаздарга байланыштуу нафил болсун же андан башка болсун, 12 рекет окуган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убада кылган ошо чоң соопко жетет. Бул биринчиси. Экинчиси, ар бирибиз эле ошо намаз сайын же болсо намазга даярдануу максатында дарат алабыз. Көбүнчө ушундай. Кээде жөн деле дарат алып калабыз. Ошо дарат алгандан кийин дагы окула турган нафил намаздар бар. 2 рекет окуса жакшы да. Осман радиаллаху анху Бухари Муслимде келген хадисте ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даратын көрсөтүп, ушундай алган деп туруп. Анан ошонун аркасына айтат да, ким мына ушул сыяктуу дарат алып, анан ошол намаздын ичинде дүйнөлүк ар кандай намазга тиешеси жок нерселерди ойлонбой жакшы окуган болсо намазын, анда Аллах субхана ва тааланын өткөн күнөөлөрүн кечирет деген да. Мына бул дагы чоң артыкчылык. Ошо намаз дарат алган сайын адам баласы окуп койгон болсо, ошо ушундай соопко ээ болот. Бул нерсени колдон чыгарбаш керек. Дагы ошондой эле ушул намазга тиешелүү да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы Муслимде келген башка бир хадиси бар. Ким ошол намаздан кийин 2 рекет окуп, ошо намазында жүрөгү менен, жүзү менен берилип жакшылап окуган болсо, ал үчүн 5 важип болот деген да. Мына бул дагы өтө чоң артыкчылык. Аллах субхана таала бизге камдап койгон чоң артыкчылык. Жана ошондой эле ушул артыкчылыгы белгиленген нафилге байланыштуу дагы бир хадис бар. Бул дагы Муслимде ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Билалдан сурайт да. Бул Бухари Муслимде экөөнү тең келет. Ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндө ушул Билал радиаллаху анхунун, Билал деген сахабанын ошо бейиште басып жүргөн жанагы бутунун үнүн угат да, басып жүргөн. Анан ошондо Билалдан сурайт да, ошо кандай жакшы амал кыласың мен ушундай сенин бейиште басып жүргөн бутуңдун үнүн уктум деп. Базыкан издеринин үнүн уктум деген да. Ошо кайсы убакытта болбосун мен дарат алган сайын намаз окуйм деген да. Мына бул дагы өтө чоң бир артыкчылык. Ошондуктан адам баласы дарат алган сайын колдон келишинче ошо 2 рекет намаз окуганга аракет кылса аябай жакшы. Анан бул 2 рекет намазды ошо дарат алган сайын кайсы убакыт болсо деле окуй берсе боло берет. Албетте баягы алымдардын арасында талаш маселе бар эмеспи? Жана тыюу салынган белгилүү убакыттар бар да. Эртең менен баягы
таң аткандан баштап күн чыгып көтөрүлгөнгө чейин, күн чак түштө ортодо турганда жана асыр намаздан кийин күн батканга чейин. Анан ошо кээ бир аалымдардын оюнда баардык эле нафил намаздар тыюу салынбайт бул жерде. Кээ бир нафилдерге уруксат берилет. Мисалы, мечитке кирип калганда же Меккеге барып ажылык же умралык кылганда, таваф кылганда андан кийинки намаз жана ошондой эле даараттан кийинки намаз да. Бул жанагы себепке байланган намаздар деп коет. Анткени бул намаздын себеби даарат болуп атат да. Ошо себепке байланган намаздарды тыюу салган убакта деле окуй берсе болот деп айтат. Ошол себептен жана Билалдын хадисинде кайсы убакта болбосун дейт да, кайсы убакта болбосун, мен даарат алган сайын намаз окучумун дейт. Ошондуктан аалымдардын ойлорунун ичинен туурасы аллаху алам, ушундай себепке байланган намаздарды тыюу салынган убакта дагы окуса болот. Аллаху алам. Андан кийинки дагы намаздын бир түрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадисинде келет. Бул Бухариде келген хадисте ар бир намаз, ар бир азан менен камат деп коесузбу, ошонун ортосунда намаз бар деп айтат да пайгамбар 3 жолу айтат. Ар бир намаз менен каматтын ортосунда 3 жолу намаз бар 3 жолу айтып, анан 3-сүнөн кийин ким кааласа деген да. Мына бул дагы баягы адамдар көп көңүл бурбаган нафилдердин бири да. Көп адамдар ошону билишпейт өкүмдөрүн, же болбосо бул намаз жөнүндө билишпейт, анан окушпайт да. Ошондуктан азан айтылгандан кийин каматка чейин 2 рекет нафил окуп койгон, бул дагы сүннөт, жакшы амалдардын бири. Айрыкча биздин жергебизде баягы шамды окуурда азан айтып туруп дароо эле намазды баштап кетишет да. Кичине күтүп бир аз болсо дагы ушул 2 рекет намазды окуп алып баштаган болсо өзүлөрү үчүн эле жакшы сооп болот. Анан бул баардык намаздарга тиешелүү. Баардык намаздарга тиешелүү. Эми багымдат намазынын алдында болсо немени окуйбуз? 2 рекет сүннөтүн окуйбуз. Калган намаздарда сүннөттөрдү окуган бар 5-тин алдында, асырдын алдында жок. Мына ошондой убакта, шамдын алдында жок, ошондой убакта окуса жакшы да. Анан бунун ичине мисалы кээде адам баласы кечип келип намаз баштайар да, анда дароо эле парызга кошулуп кете бериш керек. Ошондон эле соогун алат да. Ошондой эле жанагы даарат алгандагы намаз. Мисалы бирөө нафил окуйн деп даарат алып кирсе, намаз башталып калды, же болбосо намаздын алдындагы сүннөт окуганга эле убакыт бар, ошону ниет кылып эле кире берсе, ошонун баары соогун алып берет. Бул деле ошондой сыяктуу. Азан айтылгандан кийин нафил окуйн десең, парыз башталып кетсе, же үлгүрбөй калса, же болбосо башка 5-тин жана бекем сүннөттөрүн окуса, бул деле ошонун катарына кирет. Аллаху алам. Андан кийинки намаздын түрү духа намазы. Кыргызча шашке намаз деп коет. Духа намазы жанагы күн чыгып, анан көтөрүлгөндөн кийин түш оогунга чейин да. Ошого чейин окула турган намаз. Абу Хурайра аттуу сахаба пайгамбарыбыздан ошо ривайет кылып айтат, Муслимде келген хадисте. Ошо Алланын элчиси менен досум ошо мага ошо 3 нерсени осуят кылды деп ошонун бирөөсүндө айтат да. 2 рекет духа намазын окуганга мага осуят кылды депчи. Бул дагы сооптуу амалдардын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуган. Бул эми ошо духа намазынын эң азы 2 рекет да. Андан да көп окуса болот. 2, 4, 6 кылып окуй берсе болот. Күн ошо көтөрүлгөндөн баштап түшкө чейин. Жана дагы ушуга байланыштуу бир хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Ахмадтын Муснат китебинде пайгамбарыбыз айтат да, Алла таала айтты деп. Алла таала мындай дейт: "О адам баласы, ошо 4 рекет күн жарык киргенден баштап, ошо жосо алгачкы күндүн башында жарык биринчи киргенде 4 рекет окуудан алсырабагын. Эгерде ошону окусаң, анда мен ошол күндүн акырына сага жетиштүү болом" дейт да. Ошо кээ бир алымдар неме деп айтышат, ошо духа намазына тиешелүү. Ошо духа намазында шашке намазында 4 рекет окуп койсо сооптуу, Алла таала ошо бардык нерсесине жетиштүү болот ошол адам үчүн деп
Кээ бир аалымдар айтат, бул ошол багамдат менен сүннөткө байланыштуу депчи. Ошо багамдаттын парзы менен сүннөтүн окуса, ошолдун соопко жетет деп. Кандай күн болгондо дагы адам баласы колунан чыгарбай ошол мүмкүнчүлүктү багамдатты да окуп, сүннөт менен окуп, андан кийин 4 рекет духа намаз окуган болсо, жанагындай Аллах субханаху убада кылган чоң жакшылыкка жетет. Андан кийинки хадис, же болбосо андан кийинки нафил намаздын бүттүрү, муну көпчүлүк адамдар билбейт, билгендер аз. Анан билип дагы амал кылгандар андан да аз. Бул өтө баягы чоң соопко жеткире турган нафил намаздардын бири. Муну ушу бир топ сахабалар риваят кылган. Айша небес жана Абдуллах ибн Масуд деген сахабалар өзлөрү айтып, анан алымдар ошо өзлөрү айтса деле бул ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин өкүмүн алат дейт да. Ал хадис же болбосо асар мындайча. Ошо сахабалар эмне деп айткан? Ошо ким куптан намазынан кийин 4 рекет намаз окуган болсо, ошо 4 рекет намазынын сообу кадыр түндөгү 4 рекеттин сообуна барабар деген да. Куптан намазынан кийин окуса депчи. 4 рекет окуса деп. Мына көрүңүздөр, бул дагы өтө чоң баягы артыкчылык. Абдуллах ибн Масуд болсо ошонун кандай окууларын белгилеп кеткен, ошону бир салам менен окуса деп айткан да. 4 рекетти катары менен. Аттахиятка отуруп, андан кийин туруп, кайра 3-чү жана 4-чүсүн окуп, бир салам менен окуса деп айтып кеткен. Мына муну дагы адам баласы колунан чыгарбай, баягы куптан намазын сүннөттү окугандан кийин ошо 4 рекет дагы кошумча окуп койгон болсо, мына ушундай чоң соопко иншалла жетишет. Анткени баарыбызга эле белгилүү болгондой, кадыр түндөгү окулган нафил намаздардын сооптору чоң да. Мына ошол кадыр түндөгү окулган намазга тете болот деп атат да. 4 рекет. Мына муну дагы колдон чыгарбай окуганга аракет кылышыбыз керек. Андан кийинки дагы ошо нафил намаздардын дагы бир түрү, бул акыркысы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде айтат. Бухариде келген хадисте, ким ошол түн ичинде туруп, түн ичинде ойгонуп кетиппи же башка себептен түн ичинде туруп андан кийин ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. Алхамдулиллахи ва субханаллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар деп айтып туруп, андан кийин Аллах магфирли, о Алла таала мени кечир деп айтса, же дуа кылса кабыл болот деген. Же болбосо туруп намаз окуса, намаз кабыл болот деген да. Мына өтө бир чоң баягы Аллах субхана тааланын мереми, артыкчылыгы болуп атат. Көптөгөн адамдар ар кандай себептер менен түн ичинде уктап атып, мына түн ортосунда ойгонуп калышы ыктымал. Чочуп ойгонобу, же кыйналып ойгонобу, же уйкусу кетип калабы, айтор кандай себеп болбосун, ошо турар замат жанагы зикирди айтып, дуа кылып, андан дагы жакшысы тура калып намаз окуган болсо, мына намаз кабыл болот. Мына муну дагы колдон чыгарбаганга аракет кылыш керек. Бул иншалла Аллах таала жеңил кылса, жеңилден нерсе. Ошо төшөктө жатып эле намаз окубай калса, адам баласы окубаса деле, ошол жанагы дуаларды айткан болсо, көптөгөн жакшылыкка жетет. Ошол маалда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дуа кылып койгон болсо, бул да жакшы. Анткени бул нерсени ушул хадисте келген артыкчылыкка же Аллах субхана тааланы мактоого, Аллах тааланы мактап айтылган зикирлерге ой жүгүрткөн болсок, таухид маселеси, Аллах тааланы улуктоо, Аллах тааланы жалгыз деп билүү нерсе камтылып атат да. Мына дароо эле эмне айтып атат адам баласы баягы ойгонгондо, ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. Чоң зикир, чоң дуа да бул. Аллах тааланы мактап жалгыз экендиги. Андай мына Аллах тааланы мактоо айтып атат, алхамдулилlah ва субханаллах деп Аллах тааланы тазалап, кемчиликтерден, айыптардан таза деп. Аллаху акбар, Аллах таала улуктап. Ва ла илаха иллаллах Аллаху акбар деп кайра Аллах тааланын жалгыз экенин, сыйынууга татыктуу зат экенин билдирип, улуг экенин билдирип айтып атат. Ва ла хаула куввата илля билля деп бүтүрүп атат. Адам баласы өзүнүн баягы алыс экенин билдирип, бардык өзгөрүүлөр, бир нерседен бир нерсеге өзгөрүү, жоюлуу бир гана Аллах тааланын уруксаты менен гана, Аллах тааланын кудурети менен гана болот деп, баарын Аллах таала тапшырып атат. Анан ошонун аркасында Аллах тааланы мактап туруп, зикирлерди айтып, анан
кечирим сураса же дуба кылса Алла таала кабыл кылат, же намаз окуса аны да Алла таала кабыл кылат. Мына ушул нерсени жаттап ушул нерсеге амал кылганга аракет кыла баалабыз. Ошол зикирди жакшы дагы кайталап айтып коеюн. Адам баласы ойгонгондон турганда эмне деп айтат экен? لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Аллах субхана таала баарыбызды туура жолдон тайдырбасын, өзүнө пайдалуу илимди насип кылып, ибадат жолунда пайда алып турган мусулмандардан кылсын. Бuyakta анча-мынча суроолор келген экен, ошону окуп жооп берип коелу. Биринчи суроо: жалгыз бой эне 7 жаштагы уулуна кантип намаз үйрөтөт? Аны менен кошо турганда энеси үнүн чыгарып намаз окуса болобу? Баласына көрсөтүү максатында. Ошону айынан энесинин намазы бузулбайбы? Жана уулуна даарат алууну энеси үйрөтө алабы же башка эркек киши көрсөтүш керекпи? Албетте мунун баары уруксат. Апасы баласына намазды үйрөтүп, кыймыл аракеттерин, дааратты да үйрөтүп, кээде жакшыраак түшүнүктүү болсун деп үнүн чыгарып койсо деле болот. Анткени аял киши үнүн чыгарып койсо баягы намаз бузулуп калбайт. Бирок жакшыраак албетте. Үнүн чыгарып койку, бирок таалим максатында кээде чыгарып үйрөтүп койсо болот. Же болбосо баланы өзүн тургузуп, мына мындай окуйсуң, тигиндей окуйсуң деп дааратты деле ошондо даарат алып атканда мына жүзүңдү бияка чейин жуйсуң, колуңду бияка чейин жуйсуң деп баарын иреттеп көрсөтүп берсе, бул албетте жакшы иш. Балага тарбия берип, ошол эле убакта иншалла көптөгөн сабаптарга жетишет. Шариятта талактан кийин чогуу жашаган мүлк кантип бөлүшүлөт? Албетте бул эми чоң суроо. Баягы ажырашкан үй бүлө ар кандай акыбалды болушу ыктымал. Эгерде мисалы ошол баягы тапкандары, жыйнагандары, сатып алгандарын баарын өзү күйөөсү таап, ошону өзүнүн мүлкү болсо, албетте ал күйөөсүндө калат. Бирок кээде аял киши да аралашып, акча чыгарып, чогуу алган мүлктөр да кездешет. Бул эми Кыргызстанда аябай эле көп учурайт. Ошондо албетте аял киши өзүнүн баягы мүлкүн алса болот. Өзү акча кошуп, өзү чыгарган нерсени. Бир гана эгерде алып атканда эле же бул тиги балдарымдыкы же күйөөмө белек деген ниетти алып койсо анда ала албайт. Бирок менин да мүлкүм чогуу чыгарып атабыз деген ниетти алган болсо, анда эмнени чыгарган болсо ошону алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Анан ушул маселеде баса белгилеп айтып кетейин. Кээ бир учурда мисалы аял кишинин мүлкү жок болуп, сотко же башка жака кайрылып, өзүнүн акысы жок нерселерди да бөлдүрүп алат да. Бул негизи туура эмес, бул зулумдук болуп калат. Өзүнүн мүлкү эмес нерсени талашпаш керек, албаш керек. Өзүнүн акысы болсо ошону гана алса болот. Мына ушул нерселер меники болчу деп эгерде бербей атса, анда чече турган жакка кайрылып алса болот. Өзүнүн мүлкү эмес нерсени кандайдыр бир нерсеге таянып туруп, баягы мажбурлап алуу такыр туура эмес. Анан ошондой эле эркек киши дагы талак бергенден кийин өзүнүн күчүнө салып эле аялдын дагы мүлктөрүн дагы бербей койгон, бул дагы зулумдук болот. Кайсыга татыктуу болсо, өзү алып берген оокаты болсо, өзү кошкон нерседен болсо, ошонун баарын бериш керек. Эч нерсесин калтырбай. Аллаху алам. Үчүнчү маселе: алимент төлөө талабы туурабы дейт. Алимент маселеси деле мындай каралат да. Мисалы, ажырашкандан кийин кээ бир үй бүлөлөр эки жакка кетишип, анан ошого карабастан күйөөлөрү мисалы карап багып неметип турушат да. Камкордугун алып, өзүнүн баласы да карап турат. Андай учурда ал жакшы эле карап, өзүнүн милдетин аткарып атса, алиментке берүүнүн эч бир кажети жок. Антпеш керек. Эгерде ал милдетин аткарбай, мисалы, нафакасын бербей, балдарын таштап кетип жүргөн болсо, ошондойлорго бериш керек. Милдеттүү түрдө кылып. Анткени бул адам баласы ажырашса деле, балдары бар болсо, экөөнүн ортосунда эки эркек менен аялдын, ошо балдарын эркек киши атасы кароо милдеттүү да. Ал мамлекет алиментке мажбурлабай арымы жок. Шариаттагы мойнунда жүктөлгөн парыз болот.
ошо балдардын кийим кечесин, тамак ашын камсыздап камкордугун алыш керек. Анан ушул нерсени кээ бир эркектер наадандык менен, жахилдик менен аткарбайт да, ар кандай себептер менен. Анан ошолорду мамлекет, мыйзам мажбурласын деп ошол убакытта гана алиментке бериш керек. Аллаху алам. 4-үнчү суроо экен, ушу жанагындай торговый центрлерде намаз кана болуп калса, анан эркек аял баягы кантип окуйт деген суроо экен. Же болбосо аял киши окуп атса, эркек кирип калган болсо. Эми аял киши намаз окуп аткан эркек кирип калган болсо, албетте аялдын баягы дене башы жабык да. Ошол жерде намазын толуктап бүтүрүп эле кете берет. Анан мисалы эркектер жамаат менен окуп атса, ошо аялдарга окугандай бир жай болсо, мүмкүнчүлүгү артына туруп жамаат менен окуй берсе деле болот. Эгерде мүмкүнчүлүк жок болсо, анда эркектер чыккандан кийин өзлөрүнчө окуп алса болот. Же болбосо эркектер окуп аткан убакта деле кээ бир жайларда мындай тосмолорду коюп коет. Эркектерге ыңгайлуу, аялдарга ыңгайлуу. Мына ошондой жайларда да окуса болот. Кыскасы баягы эң негизгиси аял киши денесин жаап жүрүп анан намазын окуса өтө берет. Болгону баягы эркектер менен сүзүшүп калбагандай болуп, этияттыкты алып коюш керек. Аллаху алам. Ушул менен сабагыбыз аяктады. Иншалла кийинки сабакта жолукканга чейин аман эсен туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.